тиктокто отурган жалпы айымдарга бир кайрылуу жасагым келип атат да. Бул биздин мусулмандын милдети жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу. Мен аларды ошондой амру маруф нахи мункар кылып коеюн. Мен милдетиме кирет. Тиктокко көп кирбейт болчу мурунчу. Мен жакынкы убакыттан баштап киргенден баштап эмнени байкадым? Кыздардын баркы жоктугун байкадым да. Вот тиктокко киресиң, киргенде эле бүт жылаңач, жанагы денесин көрсөткөн, денесин напакас койгон кыздар, жинди тансага түшкөн кыздар, бүт жанагындай, грубо говоря, сексуальностин көрсөтүп атат да бүт тараптанчы. Эми ошол кыздарга айткым келет да, ошондо кроме вот этой фигуры, сексуальности, красоты вам, получается, предлагать нечего, да, мужчинам, да? Так или не так? Если так, это очень печально. Если не так, анда перестаньте уже свое тело показывать, да? Потому что ал менен өтө баркынга кетип атат. Мен оюмча, аялдын сулуулугу бул анын скромностинде, анын недоступностинде, анын акылында, анын жөнөкөй болуп просто мындай жүрөт го, ошонусунда деп ойлойм да, сулуулукчу. Анан антип денесин жылаңач көрсөтүп, ошол оозтору монтay үйлөнгөн ошолорду көргөндө мен честно ойлоп атам, что лицом упасть в грязь деген ошол да. Анткени эртең силердин балдарыңар чоңойот, ошол видеолорду көрөт, алар ошол уяла турган иш кылбаш керек да. Вот балдарыбыз уяла турганчы, сизди көрүп чоңойгон кыздар кандай чоңойот, кандай тарбия берип атасыз? Анткени ар бир муун өзүнчө тарбия берет. Бизден кийинки келаткан муунга сиз эмне тарбия берип атасыз? Ошол бизге өтө маанилүү. Сиздин эмне кандай таасир этип атканыңыз, коомго кандай таасириңиз бар? Жоолук салынган эжелерге дагы айткым келет, могул жоолук бул жөнөкөй эле бир украшение эмес да, бул головной убор эмес, шапка, кепка, тиги топу сыяктуучу. Бул деген ответственность. Муну кийгенден ушуга шайкеш болуп жүргөнгө аракет кылыш керек. Жоолукту кийип алып, стримдерге катышып, лайк үчүн бүт баарын жасап, абириңерди төгүп, баркыңар кетирип, бул эмне деген нерсе? Ошолордун баарын Аллахтан дуа кылып атам. Аллахым ошол кыздардын баарына ыйман берсин. Тиктокко кирсең, жалаң бири-бирибизге мындай бир ыйманга чакырган ушундай чакыруулар болсун деп тилейм, иншалла. Анан мага азыр асылгандар пайда болот, сен өзүң деле коюп атпайсың депчи. Мен башка случаимда, менин контентим башка, менин контентим полезный. Мен аракет кылам, баардык ушул биздин мусулмандардын жүрөгүнө кичине болсо дагы, монча бир сейден ачалык болсо дагы пайда алып келгенгечи, ошол менин максатым. Алла ыраазы болсун.